Алейкум достор, азыр Fibonacci боюнча информация берем. Fibonacci'ни кантип колдонуш керек? Криптовалюта, акция, любой эмеде Fibonacci'ни кантип колдонуш керек, ошону көрсөтүп берем. Негизи билбегендер вообще Fibonacci эмне десе интернеттен окуп аласыңар достор. Мен азыр практикасын көрсөтүп берем. Чтоб кандай колдонуш керек именно ошончу. А так ал Fibonacci кандай эмне кылат, анын интернеттен окуп алсаңар болот да. Азыр биринчи настройкасын көрсөтөйүн достор Fibonacci'ни. Ага чейин достор бизде Telegram канал бар, ошого катталып коюңуз. Telegram каналга биз анализ кылып жакшы информацияны бөлүшөбүз. Fibonacci'ни колдонуш үчүн TradingView деген приложение керек. TradingView'ну көчүрөсүңөр. Ноутбук или телефон көчүргөндөн кийин мен силерге бирдеме көрсөтүп кетейин достор. Сразу эле мындай графикти ачканда эле могул жакка берип эки кнопканы бассаңар, то есть если ноутбук аркы берип койсоч, могул жерде көрүңөр. Силердики мындай обычный болот, обычный график болот да. Мындай график болот да, бул не комфортный эмес да, ошон үчүн обычныйды логарифмическая которулуш керек. Мына көрүңөр, өзгөрдү. Ушу менен ушундай кылып туруп анализ кылсаңар удобный болот. Еще Fibonacci да жакшы иштейт да. Эми азыр Fibonacci настройкасын еще каяктан көрөсүң. Могул жактан ушуну бассаңар, могу экинчиси. Монтип чыгат, көрүңөр. Бизде экөөнү, мен обычно экөөнү колдоном да. Коррекция по Fibonacci и расширение Fibonacci на основании на тренде. Экөөнү колдоном да. Экөө мага жардам берет да. То есть Fibonacci эмне колдонобуз достор? Кайсыл жакка чейин түшөт, кайсыл жакка чейин көтөрүлөт, ошолорду тапсак болот. Каяка жеткенде коррекция болот. Ушуну басып туруп мынтип мындай кылабыз да. Мисалы мындай кылып туруп настройкасын көрүп алалы достор, кайсынын күйүүсү өчүрүп. Мен бүт өзүм силер башын ачканда вообще башкача болот. Буларчы баары күйүк болушу мүмкүн. Ушуларды настройка кылып алам. Мына 382 могулардын кереги жокторун өчүрүп, только керектүүлөрүн эле калтырып коем да. 382 698 бул золотое сечение деп аталат. Ошон үчүн сары менен белгилеп койгом да. То есть ушулар сильный уровень болот, ушака жеткенде отскок болот да дайыма. Анан мисалы мына фон силер күйүк болот, өчүп салгыла, мешать этет да. Могулардын баарын оңдоп алгыла. Мына мисалы мону бат колдонуп турасыз. Уровень FIBA основания на логарифмической шкале. Муну кээде өчүрүп турасыз, муну кээде күйүзүп турасыз. Муну да айтып кетем азыр видеодо. Окей, кеттик анда. Муну кайра баштан чейин силерге визуально мындай алып көрсөтөйүн, анан практикасында да көрсөтөм да достор. Мисалы, элестеткиле, бир монета үстүнөн түшүп келатат. Түштү. Анан смена тренд болуп көтөрүлүп атат да, мында көтөрүлүп аткандан кийин кайра түшөт да, бул монтип баштайт. Анан ушинтип түшүп келатканда, ушул ценасы каяка чейин түшүп туруп, анан дальше көтөрүлүп кетет дегенди табыш үчүн Fiba'ны колдонсок болот да. Мисалы мына ушака чейин бир аз түшүп келет, бирок билбейбиз да могу каяка чейин чөйт. Могуга чейин чөбү же буга чейин чөбү, неизвестно да. Ошон үчүн могул коррекция по Fibonacci деп турат, могу көрдүңөр, биринчиси. Ушуну ачабыз. Анан могу эң үстүнөн могу максимумда түшүп келатат да, максимумдан ылдый тартабыз монтип. То есть мына могу минимумга тарттым. Тартканда көрүңөр 0,618 и 382 деп экөө көрсөтүп атат. Көп учурда достор ушул монтип келип отуруп, могуга түшөт дагы, могуга тийип, анан дальше көтөрүлүп кетет. Дальше көтөрүлгөндө могу 1,618 чейин көтөрүлүп, анан бу жакта коррекция болот да. Анан дальше башкасын таба алабыз да. Главный ушактын каяктан лонгга чыгып керек, каяктан сатабыз керек, ушундан тапсак болот да. Примерно бул жардам берет да. Бир нерсе айтып кетейин достор. Бул Fibonacci 100% иштебейт да. Бул 100% ушуга келип көтөрүлөт деген сөз эмес достор. Бул бизге вероятность жардам берет да. Бул кайсыл сценарий, бул адамдардын психологический эмеси менен жасалат да. Ушака чейин келгенде анан эме көтөрүлөт депчи. Иногда достор, редкий случайда, редко бул ушуга чейин келбей, могуга чейин келип турган көтөрүлүп кетиши мүмкүн да.
Бул редкий случай, көбүнчө 618 чейин эле түшөт, көтөрүлөт. Азыр мен муну практикасында көрсөтүп берейин достор, биткоинден көрсөтүп берейин. Именно ушуну. Мына карагыла. Так, могу график бизде биткоин таймфрейм D дневной экен да. Биз муну чыгыш үчүн достор, волновой анализде эмесин жакшы түшүнүп керек да, именно кайсы жакка жетти. Мисалы мына могу биринчи волна, могу 2, 3, 4 мисалы мунун азыр которла силерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн линиясын күйгүзүп коеюнчу. Мына достор, ушул биринчи волнаны таап аласыз. Мына силер элестеткиле азыр. Бүт маякка чейин өстү, монтип азыр түшүп келатат да. Анан каяка чейин чөөт, азыр ошону табабыз да достор. Биягы жок деп элестеткиле. Биягы эме жетти элек биз моякка чейин өсүп консистенция салып келгенде силер уже билесиңерби, смена тренд болуп, мына 5 болуп түштү да. Бул биринчи волна кетти, уже экинчи волна каяка чейин чөөт деп билиш үчүн кайрылы жанагындай басабыз. Могу максимумдан могу ылдыйкы минимумга мына линиясын жеткизебиз. Мына могу түшүп келатканда каяктан лонгка чабам десеңер, мына 0,618 жана мен чийип бербедимби, мына көрүңөр, бул ошого чейин коррекция болду. Бул достор обязательно могу в точно линияга тийип көтөрүлүш керек эмес, приблизительно ошого жакындайт деген сөз да достор. Мына көрүңөр, бул бир аз эле жетпей көтөрүлүп кеткен, бул нормальный да. То есть бул приблизительно силерге көрсөтүп берет да, ошага чейин чөт деп, жана ушакка түштү, көтөрүлдү. Анан карагыла, мына 1,618 да жетип туруп, жана мен айткандай коррекция болгон ылдый көздөй. Мына көрүңөр, канча 47 миңге чыгып туруп 38 миңге чейин түшүп калган. Анан кайра дальше кеткен. Бул экинчи менен үчүнчү волна ушундай аябай узун волна болот да, көп учурдачы. Анан дальше кийинкисин кантип табабыз? Муну өчүрөлү достор. Мына эми элестеткиле, маякка чейин жетти. Эми бул каяка чейин коррекция болот. То есть ылдый түшөт. Ошону табышыбыз керек да. Биз лонгко кирген табыз да. Тоже азыркындай эле мына. Главное, могу үчүнчү волнаны билип алыш керек. Тура эмес кылып албагыла да, муну өлчөп албагыла да. Мына 3 менен азыркындай эле могу минимум экинчи волнаны алабыз. Потому что биз 4-нчү волнаны табабыз да, мына минимум койдум. Эми карагыла. Могу менен 3 менен 2 волнанын ортосун эсептейсиңер, өйдөдөн ылдый тартасыңар. Тартканда көрүңөр, бул мисалы силер маяк жактан келатканда эле түшүнөсүңөр да каяка чейин чөт депчи. Биз уже таптык 0,618 ушага чейин чөткөн. Силер монтип келатканда, түшүп келатканда эле маякка лимит таштайсыңар 618гечи. Анан бул жактан дальше лонг келет, көрүңөр. 0,618 жанагындай эле. Эми бул каяка чейин өстү достор. Мисалы могу бияктан отскок болгон, каяка чейин өсөт дегенде 1,618 чейин өсөт да негизи. Бирок бул көрүңөр бир аз жетпей калган. Жана мен айткандай эле точно точка келбейт да. Бир аз жетпей калчу, бир аз ашып кетиши мүмкүн могу чейинчи. Мына где-то 5-6% жетпей ылдый түшүп кеткен, көрүңөр. Бул нормальный достор. Биз эмне кылыш керек? Ушакка мына маяктарга жеткенде уже фиксировать этип башташыбыз керек да. Именно мен 0,618га точно жеткенде жабам десеңер, жаңыласыңар достор. Монтип бурулуп кетсе жабылбай каласың. Ошон үчүн уже өсүп ошого жетейин деп калганда, уже акырындан 30-20%тен жабып башташ керек деген сөз да бул. Fibonacci'ни ушинтип колдоносуңар. Эми дагы бирөөсүн түшүндүрүп берем аз достор. Силерге жанагындай мисалы могу азыр коррекция болуп атпайбы достор? Ылдый түшүп атпайбы? Каяка чейин чөөт деп муну табыш үчүн мисалы будущемчи аз да ошондой колдонуп көрөбүз. Мисалы мурун мен мунуку видеодо мен уже чийип көрсөтүп турмун, мына көрүңөр, маякка коюп турмун да. Муну өчүрөйүн, кайра тартайын аз кандай тартканымды. Мына бул Fibonacci'ни өчүрдүм. Эми карайбыз. Муну мындай да колдонсок болот. Кайра эле ушуну басабыз, эми максимумду алабыз. Мына бир аз мына точно келбей калышы мүмкүн, ал үчүн жакындатыш керек да, примерно ала берейин. Максимумду аласыз, минимум көрүңөр, нөлдө биринчи волна $15,000. Ошого примерно ошого алып келебиз да минимумга. Мына алып келдик.
мына бастык. Жанагындай эле мен айткандай эле каяка чейин коррекциялоо табыш мына 618 0618 почти ошого жетейин деп калдым мына 59. Жана мен айткандай эле моего жетпей ылычып кетпеди. Бул тоже именно 0618 чейин жетпей. Бир аз эле разница, 2-3 эле процент үйдө көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Ну, то есть көтөрүлгөндө анда отскок берет достор. Дальше көтөрүлүп кетип эмес, бул жактан обязательно мындай чоң восходящий мындай отскок болот да, мындай. Где-то мындай анан дальше түшүшү мүмкүн. Буга чейин да келиши мүмкүн, буга жетпейди, ушундай да достор. Короче, могул жактардан лонг ачсаңар болот деген сөз да бул достор. То есть мен могул жактан лонг ачкам, мен азыр лонгто турам да, азыр могу где-то муну да эсептеп туруп FIBA мен 85 где-то ошол жак барса мен жаап коем да. Мына көрүңүз, FIBA ошол могула чийип, мен мурунку видеодо могул маякка жеткенде эле муну чийип көрсөткөм достор. Даже могул жерде болчу мурунку видеолорду карасаңар, могул жакка жеткенде мен анализ кылып, могу зонага келгенде шорт болот деп анан муну чийип көрсөтүп берген. Мурунку видеону көрсөңөр өзүңөр түшүнөсүңөр, могу ошол бойдон турат да. Так, ошондой достор. Эми да мен силерге азыр эмени түшүндүрдүм, примерно түшүндүңөр, расширение коррекция по Fibonacci'ни түшүндүрдүм да. То есть бул ошол 3 ошол волналардын ортосуна алып турган эсептейсиңер. Эми силерге азыр расширение Fibonacci, основание на тренингini түшүндүрүп берейин. Силерге кыскача түшүндүрөйүн, кийинки видеолордо толук түшүндүрөм достор. Силерге могул мисалы тоже биткоин, бул баягы билесиңерби, $65,000 чейин чыгып, анан жестко медвежка башталып ылдый түшүп кеткен. Ошону азыр кандай кылып колдонуп, кандай кылып ушактан Fibonacci'ни колдонсок болот эле, ошону азыр түшүндүрүп берем. Могул эмне деген түшүнөт, могул структура конечный диагональ деген түшүнөт. То есть ушул конечный диагональ чийгенде смена тренд болот деген сөз да. То есть медвежка восходящийден нисходящий трендке өтөт деген могу смена тренд. Мен көбүнчө ушундай смена трендтерди торговля кылам, то есть долгосрокчу. Бул убакта Fibonacci'ни кантип колдонсок болот эле мына. Бул убактан азыр коррекция по Fibonacci эмес, расширениени колдоносуз. Муну басасыңар. То есть бул кандай? Мисалы, могул маяка чейин көтөрүлдү деп эсептейли. Анан 2ге чейин түштү. Могу кийинки 3-чү волна каяка чейин көтөрүлөт, ошону табабыз азыр достор. Анын үчүн мына моякта минимумду алабыз. Биринчи волна да көрүңөр, биринчи волна. Максимум алабыз биринчи волнанын, анан экинчи волнанын минимумун алабыз. Могул жерге коебуз. Жана мен бир нерсе айтып кетпедим беле? Көрүңөр, могу туура келбей калды. Могул жакын ушуну колдонуп атканда достор, обязательно муну өчүрүп алгыла. Уровень FIBA основания на логарифмической шкалени өчүрүп алгыла. Көрүңөрбү? Карагыла, могу үстүн карасаң өзгөрүп атат могул жер. Муну күйгүзсөңөр өйдөрөк болот, муну күйгүзсөң ылдыйраак болот. Бул то есть эмне? Таймфрейм чоң болсо муну күйгүзүп аласыңар, таймфрейм кичинекей болсо өчүрүп аласыңар. Либо жана кичинекей ушул эмелерди карап атканда өчүрүп алыш керек. Мына эми өчүрүп алып, ушуну бат-баттан карап тургула да, балким силер туура эмес эметишиңер мүмкүн да. Ушуну күйгүзүп өчүрүп карап тургула, туура келеби? Мына 618-на могул өстү, могуга жетти, анан көтөрүлүп баратканда каяка чейин өсөт, ошону таптык да. Мына будущий могуга чейин өсүп туруп, то есть ылдый түшөт деген сөз. То есть ошого жетип туруп ылдый түштү. Эми муну өчүрөлү, дальше табабыз азыр. Эми буяка чейин таптык да, бияктан мисалы шорт ачтык. Эми каякка чейин жабабыз, ошону табабыз. Могул маяка чейин чөбү же маяка чейин чөбү, аны кантип табабыз? Азыркындай эле муну колдонобуз. Могу биринчи волнанын үстүнө алабыз, жана астына алганбыз. Анан могу экинчи волнанын астына алабыз. Анан муну мына 3тү жана тап, бияктан мисалы лонг ачканбыз да, могул жерденчи, маяка коебуз. Мына максимум эмегес, эң үстүнөчү. Мына могул жерге койдум азыр.
койгондо мына 680 тоже ушакка чейин келип туруп кайра уланып кеткен. То есть ушактан биз уже шорт жабышыбыз керек да. Мына көрүнбү, биягын таап алдык. Муну удалить эле. Дальше мону табабыз. Биякты таап алдык да. Эми бияктан кайра лонгко ачык деп эсептейли, каяка чейин өсөт. Азыркындай эле көрүңөрбү. Мунун жана бирди алсак эми 2-ни алабыз достор. 2, 3 алыптыр мына. Мына 618 примерно бир аз өсүп кетти, ашып кеткен, но көп деле эмес да, 1-2% эле. Бул өтө нормальный да. То есть ушакка жеткенде биз уже шорт лонгторубузду жаап, наоборот шорт ачыбыз керек болсо, уже көрүнүбү, бул 5-й волна уже, бул последний волна деген сөз да. Мындан кийин уже смена башталат. Мына жетип туруп ылдый түшкөн. Ушундай моменттерде колдонсок болот. Расширение Fibonacci на основании на тренде ушундай да колдонсок болот. Дагы жанагыны көрсөтүп берейинчи азыр. Мына мисалы могу каяка чейин түштү кантип билебиз. Тоже азыркыны колдонсок болот. Маяка чейин түшүп келатат да, билбейсиң каяка чейин түшүп туруп анан көтөрүлөт. Анын үчүн могу жана 5-й волнанын максимум алабыз. Могу бир кеткен биринчи волна да, бул уже экинчи волна. Мына маяка коебуз. Коюп туруп достор, эми карагыла. Биз чоң эмени эсептеп атабыз да, жана кичинекейин алып атык белек. Жанагы жерге киребиз, настройкага. Могу уровень мисалы көрсөтөйүнчү, мындай алып туруп, мына мону карап туруп азыр өзгөрөт. Мына мону басабыз. Кое турасыз, мына эмесине өчүп салган турбаймынбы мен. 1.618 түгүзөбүз. Мына. Могу 1.618 күйүзүп коесуңар да. Ушул монун настройкасын көрсөтө элекмин силерге. Жана экинчиси настройкасы расширение Fibonacci на основании тренинг настройкасы мындай достор. Олардын бүт мына 1.618 кээде колдоносуңар, күйүзүп алууга да по-любому. Мына настройкасы ушундай. Бул эмне болду достор? Муну кантип билебиз? Ошондо маяктан түшүп келатканда эле 1.618 примерно ушак жакка чөккөн деп туруп, мисалы мен деле мына көрүнгөн мындай квадрат чийип коюп турмун, примерно ушак келгенде смена болот депчи. Мына 1.618. Даже көрдүңөрбү? Могул жактардан дагы отскок болгон, ушу уровендере жеткенде иногда отскок болот. Мисалы мына бу жака жетип кайра бирге чейин көтөрүп, бияктан кайра отскок болгон. Ушундай да достор. Дагы кайсыл эфирумдан көрсөтөйүн достор. Эфирумду ачалы, эфирум эмне болуптур? Башка да монеталардан көрсөтүп берейин. Бул эфирум боюнча да видео тарткам, ушу актуально. Мен ойлогом могул жака келип туруп көтөрүлөт деп, но кийинки жана мен айтып атканда экинчи эме келип туруп көтөрүлүп атат да. Тоже кандай кылып тапсак болот достор? Азыркыны колдонгондочу, мына Fibonacci на основании трендин колдонобуз. Мисалы мына Б. Могу азыр коттур. Кайра басабыз. Могу Б волна да. Мен көрүм, биринчи ушундай волналар чийип аласың, кайсыл волна жөн эле тартып бербейсиң, мынчу. Б'нын максимум алабыз, S'нын минимум алып туруп, анан D'нын эмесине коебуз. Мына максимум. Эми көрүңөр, мындай туура эмес болуп калды. Жанагындай эле настройкадан тигини күйүзүп алабыз достор, потому что бизге вход цены большой болот, ошон үчүн муну күйүзүп алабыз. Көрүңөрбү? Бул деген көп эмени колдонгондо баягындай ушуну күйүзүп алабыз да достор. Вот күйбөй калды. Да, окей, деп бассаң обязательно мына. Мен ойлогом достор, жана айтып аткандай 0.618га келип, анан дальше көтөрүлөбүз деп ойлоп, мону чийип койгом да. Эмне болду? Ушакка чейин келди, мына отскок болду, но кайра эле ылдый баягындай тартып кетти да. Кийинкисине барат. Ошондо ушундай моментте бирге чейин барат да. Мисалы могу последний уровень да, мындан ылдый түшүп кетсе уже бул уже опасно да, уже муну убытка эметиш, фиксировать этиш керек да, бул уже ылдый кетти деген сөз да. Мына көрүңөр, булар бир аз жетпей калды, где-то 2-3%.
нормально көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Либо даже түшүп мындан бир аз ылдыйраак түшүп көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Приблизительно ошол жака келет деген сөз да. Мисалы ушуну эле дагы бир көрсөтүп берейин, кайсынан көрсөтүп берейин. Мисалы pp'ни ачсак, мына pp могу жестко ылдый түшкөн. Баягы 10-декабрда беле аябай 20 миллиард ликвидация болбоду, ошол моментте болчу да. Ошону анализдеп аткан моментте болчу. Мунун түшүшүн кантип билсек болот эле. Мисалы могул жака монтип келип атат да. Анан канчага чейин түшөт деп муну билбейбиз да. Муну эсеп ойлой эле маяк жок. Тоже Fibonacci'ни колдонобуз мына. Маяктан максимумду алабыз. Муну минимум алып туруп, могу максимумга коебуз мындай кылып. Көрүнүбү? Могу максимумга койдум могу линияга. Так, эми карайбыз азыр. Жанагындай эле бул деле могу 0.18га келип туруп, анан отскок бериш керек болчу да, но баягы эме болгондо андан да өтүп кеткен, кийинки сүрөсү 1ге жеткен. Эфириумда болуп атат да бул дагычы. Мына 1ге жетти. То есть могу 1ге чейин түшүп туруп, анан сразу отскок болуп кеткен. Могу сразу келип түшүп туруп, сразу көтөрүлүп кетпеди эле, ошол момент болчу да жигиттер, могу көрүнүбү? Именно 1. То есть маяктан шорт ачып, где-то маяктан 30-40% жаап, бияктан да 30-30 ушинтип жаап чыгып кетиш керек по идее. Ошол достор, все, ассаламу алейкум. Кийинки видеодо жакшы дагы тартам подробный кылып. Fibonacci боюнчачы. Телеграмга катталып коюңуз достор. Телеграмга жакшы информация берип турабыз. Ассаламу алейкум. Көп убакыт болуп кетти окшойт.